40 жылдарда келген китептердин кичине сапатынан biraz аксап атат да, себеп дегенде жукараак болуп атат булары. Тытылган китептерге экинчи өмүр берип, окуу жылына даярданып жаткан Салипа Исабекова Нарын шаарындагы номер 1 Токтогул Сатылганов атындагы орто мектептин китепканачысы. Анын китепканасында жалпы 12 миңден ашык китеп болсо, анын 8 миңи окуу китептер. Бирок китеп тартыштыгы жок эмес. Өзгөчө орус класстары үчүн окуу китептердин жетишсиздиги бул мектепте 30%га жакын. Башталгыч класстын китептерин мен ойлойм бир 3 жылда же бир 5 жылда чыгарып турса жакшы болот эле. Себеби ошол кездерде балдар катуу көбүрөөк китепке көңүл бурушат, көбүрөөк окушат. Ошол убактарда китептин аябай сапаты төмөндөп кетет, айрыла тытылат, эскирет дегенде. Анан ал жаңырбай атып эле баягы аябай эски болуп балдарга бергенге да кээде мындай жаман болосуң да. Мына ушу көйгөйдү чечүүчү мектеп жетекчилиги башка жолдорун караштырып, өз аракеттери менен жетишсиз окуу китептерин толуктап жатышыптыр. Маселен, быйылкы окуу жылында демөөрчүлөрдүн жардамы менен зарыл деген китептер алынып берилген. Бизге эң керектүү, муктаж болгон мындай китептерибизди алып келип берди. Биз аябай кубанычта болуп турабыз. Бул китеп негизги жок болчу. Азыр ушул китептерге биз муктаж болуп турганбыз. Анан биз ошону бүтүрүүчүлөрүбүзгө аябай ыраазычылык билдирип, ушу окуткан балдарыбыз мына кайра өзүнүн учкан уясына келип, ушундай жакшы жардамдарын берсе, бул да өтө сыймык экен. Окуу китептердин тартыштыгы Нарын шаарында бардык эле мектептерге мүнөздүү. Тактап айтканда, калаадагы билим уяларга бүгүнкү күндө 20 миң окуу китеп жетпейт экен. Бул муктаждыктын быйыл аз гана бөлүгү чечилери күтүлүп жатыптыр. 400 миң 300 сомго 1361 китепке заявка берип атабыз. Жакын арада сентябрга чейин бардык мектептерге ушул берилген заявка боюнча 5-6 класстардагы окуган окуучуларга орус китептери менен окуу куралдары менен камсыз болушат да. Көйгөйдү чечүүгө карата жогоруда айтылгандардан сырткары башка жолдор да каралып, электрондук китепканалар иштеп баштаптыр. Адистердин билдирүүсүндө ал жактан окуучу 100дөн ашык окуу китепти онлайн окууга шарт түзүлгөн. Эсенбек Сталбек уулу, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкөдеми, Нарын шаары.